13 bölüm. Ушуну менен силерге 3 рет бара жатам. Ар бир сөз 2 же 3 күбө аркылуу бекемделет. Экинчи жолу барганымда эскерткендей эле араңарда жок болгоnuма карабастан азыр да эскертип жатам. Эми барганымда буга чейин күнөө кылгандарды да башкасын да аябайм. Мен аркылуу Машаяк сүйлөп жатканда далил издеп жатасыңар. Араңарда өзүнүн кудуретин көрсөтүп жаткан Машаяк силер үчүн күчсүз эмес. Алсыз болуп айкаш-жыгачка кадалган эле. Бирок Кудайдын күчү менен азыр ал тирүү. Ошол сыяктуу эле биз да анын ичинде алсызбыз. Бирок силердеги Кудайдын күчү аркылуу тирүү болобуз. Өзүңөр текшерип көргүлөчү. Ишеним жолундасыңарбы? Өзүңөр сынап көргүлөчү. Же силер өзүңөрдү Иса Машаяк ичиңерде экенин билбейсиңерби? Андай болсо силер ким болушуңар керек болсо ошол эмессиңер. Биз жөнүндө болсо, биз ким болушубуз керек болсо ошол экенибизди билип аласыңар деп үмүттөнөм. Силер эч кандай жамандык кылбашыңар үчүн Кудайга сыйынып жатабыз. Өзүбүздүн ким болушубуз керек экендигин көрсөтүш үчүн эмес, тескерисинче ким болушубуз керек болсо ошол эмес болуп көрүнсөк да жакшылык кылышыңар үчүн сыйынабыз. Себеби биз чындыкка каршы күчтүү эмеспиз, тескерисинче чындык үчүн күчтүүбүз. Биз алсыз, силер күчтүү болгондо биз кубанабыз, жеткилең болушуңар үчүн сыйынып жатабыз. Теңирдин мага бузуу үчүн эмес, куруу үчүн берген бийлигин силердин араңарда жүргөнүмдө катаалдык менен колдонуп койбошум үчүн буларды мен силердин араңарда жок кезимде жазып жатам. Ошондой болсо да бир туугандарым, кубангыла, жеткилең болууга умтулгула, кайраттуу болгула, бир ойдо болгула, тынчтыкты сактагыла. Ошондо сүйүүнүн жана тынчтыктын булагы болгон Кудай силер менен болот. Ыйык өбүшүү менен саламдашкыла. Бардык ыйыктар силерге салам айтып жатышат. Силерде Теңирибиз Иса Машаяктын ырайымы, Кудай Атанын сүйүүсү жана ыйык рухтун баарлашуусу болсун. Амин.